Кар мөңгүлүү чокулары асман тиреп, карт дарыя добушу аба жиреп, теңир сүйгөн теңир тоомдо жалжыттанды, жаңы күндүн жакшылыгын элим тилеп. Жаратканым жергеме ырыс төкчү, ынтымактын үрөөнүн кенен сепчи, бабалардын касиетти кайтсын толук, улутма кетпес дөөлөт энчилечи. Жараткан улуу заттан мына ушундай жакшы тилектерди алкаган, жая сураган калың журт жазды коштой келген Нооруз майрамын ата-бабалар калтырып кеткен кадимки каада салт менен тоскону турушат. Анда кесиптеш айыл шаңына чогуу күбө бололу. Кесиптеш бул тарапта добулбастын добушу кылат да. Туура айтасың, Жазгөл добулбас добушу коштогон касиетти арган манасчылардын үнү да жаңырууда. Демек той башталып калган экен. Жүрү анда жакын барып жандай отуралы. Hava oңбой калган экенсиң, ойронуңан асылганды, ойып жайди көмгөндө, ойроткы тайманжуга, ошондо тартуу эсеңчи. Кыраның мана сөлгөнді, күн қаптап түнгап көмгөнді, қызығың өтіп өліңден, қиын күнді көргөнді, ошондо тарту эсеңчи. Мунан көрө кабаки батырың мана сөлдү деп, ошондо батаңды эсеңчи. Аңғайлардың чоң қоңғыр, қарығатын оң бұғыр, Алмамбет кең жетерде, чоң саралаң аттың үстінен, қайнаған қалмақ ичінен, тодой қылып қалчаңда, тоғолотуп кетерде, қара қалпағырғаға, қадимки хан манастын сырғаға, қапталынан қалчаңа, ошондо айра тартып жеттеме, жеткен жерден ошондо ат үстүнүн қалчана, ырғыта коюп кеттеме, ала чыктай барбайып. Ошондон ат үстүнөн коңгурбай учуп бир кетти барбайып. Астындагы алгара желгенине жел жетпей, ошондо желип чыга берерде, басканына амал жетпей, басып чыга берерде, чылбырына тийди кол, болжо кылып алгара, алтын каскан келеле, упурталдуу жерделе, баспас кайран жаман жол, ошондо жаман жолгон түшкөнү, кара мүлгүн көк тебич бүдүрүлүп өткөнү, башында болот туулга, учуп жерге түшкөн туулгасын жетип билип алганча, башына кие салган чантик дегенден тартпаган, көздөгөндөн айтпаган, кашын алышып шайдар, кызыл кийиптир койду, 21 сыргактын эки көздүн ортосу, озолу жердин ушу деп, төмөндө сөөгөзү деп, тиктеп туруп бер койду. Бер сыргак аттан тик түштүк, тик түшкөндө бүт түштү, деп айтар ал кетти, койчуң ошондо чекенден караган кетти. Астындагы көк жебич желгелине жел жетпей, жерип чыга берерде, басканына амал жетпей, басып чыга берерде, ооз омурткаң тушу деп, сенин олжолу жериң ушу деп, тектеп туруп бир койду теңиримдин көк жебич, ошондо тегеренип бүт түштү. Койчуң ошондо тегеле жаман иш бүттү. Чоң ата, бул эмне болгон жер? Балам, бул жер байыркы манас атабыздын кеңешчиси Акылманы, Катагандын Кангошой бабабыздын коргону болгон. Эл журттун камын ойлоп, Улуу Жибек жолунун тоомуна ушул чепти салдырган тура. Ошол мезгилде Ферганадан өзгөндөн Теңиртоо аркылуу Кашкарга соода кербени жүрүп турган. Ал жазы суусун бойлой Корумду же Кындабел ашуусу аркылуу өтүп, анан Макмал,
Mına geldi, Jana Alabuka, Toğustoro, Aktala üröndörüne ulangan. Balam, andan beri kança kılım, kança yıllar ötse da, babalardan emgekleri biskeceti olturat. Şu. Jigitler, jurt mıktıları gelecek. Atını algıla, atlarını algıla. Gelin ister, girin ister. Ana bismillahirrahmanirrahim. Amansızlar mı? Kadırlı aksakallar, kandaysızlar. Mayramımız kut bolsun. Barыңыздарды майрам менен куттуктаймын. Эл журт аманбы? Малжан эсенби? Токчулук болсун, молчулук болсун. Кыргыз эли аман эсен болсун. Омин. Дайыма жакшылыкка жайылып турсун биздин асырга. Омин. Чоңата, караңызчы, бул жерде мечит бар экен. Рас болду балам. Бул жерде ушул мечиттин тарыжма калдын азыр намаз окуганча айтып берейин. Жүрү балам. Balam bul meçitti Çerigeli'nin Akçıvak urusunun jakşılары Kaşgardan çoğun ustalarda alıp gelip 1901 жылы saldırgan dep menin atam Ömralı senin baban aytıp kalarla. Argim mal girgisip karalbay soyuz taraganda Turusbek uğulu Baktыбек kayroңdatup janına baldardı okutkan medrese saldırıp jakşı iş kılgan. Oşonda ustundardın ortosынан köp Kur'an kitep tabıldı deşet. Albalanda gösetip ketti. Beyişi bolgur.
кадам ордо чийдирип, кылым журтка билдирип, кыркалай чүкө атышат, кызыгын журтка сүйдүрүп, чийин басып атышат, чогултуп чүкө үйдүрүп деп манаста айтылгандай аскердик тажрыйбаны камтыган стратегиялык оюндун жүрүшү жүрүп жатат. Улутта калып бара жаткан улуттук оюн кайрадан жанданууда. Анда оюндун жүрүшүнө назар салсак. Чоң ата, карачы. Мында эски курулуштун дубалдары эле калыптыр. Бул эмне болгон жер? Бул мечиттин домоосу айтылуу Казыбек Казалчынын атасы Мамбетимин бий салдырган экен. Ушул мечиттен Кашкардан молду алдырып келип, Казыбектин кат-сабатын жойдуруптур. Казыбек Казалчы өз окуп да жаза да билген адам экен. Мамбетимин бий намыс кылып уулун ырдатпай, кийин кулакка үй бүлөсү менен Орунпорго айдалганда ушул жерден эски Бишкекке чейин жер сууну кошуп ырдаганда уруксат берген дешет. Балам, көзүң курчу эмеспи? Карачы, айылга жакындап калдыкпы? Ооба чоң ата, тигинде аз калдык. Чу! Мейманым кош келиптирсиз. Норуз майрамын утурлай уулду болдум эле. Элибизде ынтымак болсун деп уулумдун атын ынтымак койдук. Жолоочулап алыс жолдон келе жаткан экенсиз табан ашып. Карыдан бата ал деген сөз бар эмеспи? Батаңызды бериңиз. Жакшы болот. Атыңды ынтымак деп жакшы коюптур балам. Нарык насилди сактаган мамлекетибизге, Кыргыз элине ынтымак алып келген Акжолтой уул бол. Атың Алтайга, Даңкыңдалайга жетсин. Соолубаган көл бол. Элиңе арка бел бол. Эл журтуңа керек бол. Ата-энеңе тирек бол. Өмүрлүү бактылуу элиң сыйлаган жигит бол. Каралдым. Амин. Байбичелер, ата-бабабыздын салтын улап, небереме бешик алып келдим. Бешикти таятасы жасады. Бир дагы мык кагылбай жасалды. Алкагын жыгаштан кылбай, чоң таятасынын аса таягынан жасалды. Неберем таятасындай акылдуу, эмгекчил, даанышман болсун дедим. Алкагына ала мончок тагып койдум. Себеби неберем ак караны бала кезинен таанысын, жолу ачык болсун дедим. Умайне, небереме арналган олпок жалаяктарды сиз салыңыз. Неберем сиздей нарктуу, барктуу болуп, кылган иши элге жаксын. Тойго келиңиздер. Келгиле келиндерим. Жакын отургула. Менин айткандарымды угуп, бешикти жасаганды, баланы бөлөгөндү үйрөнүп алгыла. Бешикти этияттык менен сактап, жакшы урунгула. Бешик ыйык болот. Бала бөлөнбөй калганда, ороо чулгоосун өзүнчө таза сактап,
бешикти майлап, алкагына ак кебестен эшип байлап, бийик жерге таза коюп сактагыла. Эң биринчи бешикке гүлтүгүн коебуз. Гүлтүк териден жасалган. Ичине койдун гүлүнөн салынат. Баланын сийдик бөгүнөсүнө сиңирип алып, жылуулук сактайт. Андан кийин гүлтүктүн тегерегине жастыкчалар коюлат. Жастыкчадан кийин олпокту салабыз. Олпоктун ичине илгери эделерибиз биринчи олпокко төөнүн жүнүн, экинчи олпокко койдун уяң жүнүнөн салышкан экен. Олпокторду салгандан кийин ичине куштун жүнүнөн салып жасалган жастык жасталат. Анан баланы уруш үчүн чарчылап, гүлтүктүн тушун оюп, чарчы ороо салынат. Олпогу булганбасын деп кыпчык кыпчылат. Булганса алып жууп, кайра кыпчыганга жеңил болот. Бутунан көкүрөгүнө чейин жеткидей ороо коюлат. Шимек даярдалат. Шимек койдун жото жилигинен же жыгачтан жасалган. Кыз балага өзүнчө, эркек балага өзүнчө шимек жасалат. Шимекти баланы бөлөрдө койдун же эчкинин майы менен майлап койгон. Бул жерге салынган, баштыкка салынган майды илип коебуз байлап. Бешикте арча менен аластап алабыз. Арча ар кандай оорулардан, жаман нерселерден сактайт. Алас, 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 ар баледен калас. Балама арчадай узун өмүр, жылуулук, тазалык берсин. Ата бабабыздын жөрөлгөсү, чүкөнү салган себебим, балабыз мал жандуу болуп, бай болсун дегеним. Балтаны койгон себебим, болоттой курч, тайманбас, уста уул болсун дегеним. Балабыздын баскан жолу оң болуп, келечеги кенен болсун. Оңбу? Оң, оң, оң. Оңбу? Оң, оң, оң. Оңбу? Оң, оң, оң. Баланы алып келгиле, бешикке бөлөйлү. Келиним, көңүлүңө түйүп ал. Баланы бешиктин үстүнөн бербе, аяк жактан басып келип бери. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Менин колум эмес, Умай эненин колу. Бешик энеси бек калмасын, Умай энеси уйку берсин. Жабусын жабайын. Капты жапкан себебим, кап менен бир уйку берсин дегеним. Камчы койгон себебим, колунан камчысы түшпөгөн, эл башкарган, элди уул болсун дегеним. Көп балалуу болгула айланайындар. Келе кой балам, бешикти көтөрүп жүгүнүп элден бата ал. 3 жолу алдыга жүгүн, 3 жолу артка жүгүн. Айланайын, бактылуу бол. Мага сатаңбай баатыр бол. Баатыңды, мал бассын, артыңды бала бассын. Аман болугой. Асел балам, небереме арнаган карындагы майды, чачылоону апаларыңа алып кел. Апаларың баталарын берсин. Байбичелер, небереме батаңыздарды бериңиздер. Бата менен адам өсүп өнүгөт эмеспи? Кут болсун, Норуз майрамы жергеме жетип жайнады. Бешик тойго туш келип, бул жолу белести ашып сайраңы.
böbөгүм ак бешикке бөлөйүн уктаганча жөлөгүм меримимди төгөйүн алдей ак балам ак бешикке жат балам умай энең кайтарсын душманыңды майтарсын тең келбей тага башкасы булутту жирей таскасы чыгаандар чыккан чынында керемет жерим ат башы башым атактуу аксай арпасың арашан чыккан ат алып ат башы жердин башаты ынтымак бер деп элиме ырыскы төктөп жериме алыстан тиктеп акмалап ала тоо жатат кериле тоолордо бышып карагат түркүнжү таңкып тагалат бүлдүркөн четин арчасын жүргөндө сонун аралап ынтымак бер деп элиме ырыскы төктөп жериме алыстан тиктеп акмалап ала тоо жатат кериле карагай түркүн кушу чакса балай аркары кулжа эчкисин турамын кантип самабай ынтымак бер деп элиме ырыскы төктөп жериме алыстан тиктеп акмалап ала тоо жатат кериле ынтымак бер деп элиме ырыскы төктөп жериме алыстан тиктеп акмалап ала тоо жатат кериле ынтымак бер деп элиме ырыскы төктөп жериме алыстан тиктеп акмалап ала тоо жатат кериле Жез оймоктуу эжелер, сарам жалдуу жеңелер, кызыбыз септүү болсун деп, колдору эптүү болсун деп, камылга көргөн энелер.
Ар дасторкон түрлөнөт аштын көркү сүмөлөк, жашыл майса жараткан жаздын куту сүмөлөк деп кыргызда айтылгандай, энелерибиз, жеңелерибиз түнү менен кайнаткан сүмөлөк дагы даяр болуптур. Анда казан капкагын чогуу ачып, даам сызып, аруу тилектерди айталы. Бүгүн биздин ушу кайнаткан сүмөлөгүбүзгө жалын, от жалын түшүптүр. Биздин очогубуздан от өчпөйт экен. Казаныбызга аш толгудай, береке кут дарыптыр Кудайым. Ушу берекебизди кут кылсын. Экинчи жагына караганда бак, мөмөлүү бак түшүп отурат. Мөмөлөп, шагыз гүлдөп өссүн, бала чакалы бололу. Элибизге, журтубузга киреше, береке төгүлсүн, молчулук болот экен Кудай буюрса. Келгиле калдарым, ос дейли сүмөлөктөн. Кошой жердеген башынан намыс бербеген, Коңурбай менен жолдойду кошой манас жеңбеген, Алманбет жаткан чечти балтаны жердеген, ар жылы тандап табылда аргымак минген кермеден, арпадан эчен кыз жаңылар башкан жоосуну сермеген, арашан ташыны бар жерден асылдар нечен гүлдөгөн, күтүрөк малы төрттүлүк гүл тандап дайым чөп жеген, жайгышы бирдей токчулук болуп кышта тердеген, сыймыктанат жерине чатыр көлдөй көл менен, жалпыңа салам айтамын оң ат башыңа, жерин жердеген. Айланасы кеңмекен кеңемен аннемекен, барыгалар жазылбай барын айтып бербесем, издесем эми табылбай тилгерки жаман жергепем. Керемет ушул ат башасынан тиет таскасы, берекеси кенен жер жемиштен башкасы. Күн тийбеген зорсу бар күңкүрөнгөн дошу бар, аламга малын тиян саналы кардуу тоосу бар, алдаста баккан суулар айтылбай калат ушулар. Аскар муз бар аркыра баккан суусу бар, агын сууларың артырактан кошулар.
Төшünde giyik oynoğun toposun jalap şordoğum Bir tülkü aralaş büksösünde çoyloğum Kanat kağıp kasörde kara suda oynoğum Göy kılgın gök şiberge göçüp birginderi gomboğum Gögül açı verte geç kölce kalay boyloğum Gökçer degen adamdın kön dağaygı bolboğum Bay çeçekeyi töründe vakas çardap gölünde Betege belden vurağın bereke var çövünde Aydan ayın akbaşardayım turak gönülde Aylanıp görür bekemi salbasan ay başının ölüm gör At başınarın kayren yer altatadan kalgan yer Allah nazarı salgan yer ol yazava baskan yer Atın ukkan adamlardan azarlıp bargan yer Bilbegenler jalgan der biz üçün anık kayran yer Yer uçurup adamdı sergek köngül kılgan yer Tuğulup meni tarpastan turmuştan sana atıngan yer Argın bayır algan yer kendin düşbeyt Doyuna kindik kanın tamgan yer Eneden tuğulup çoğu yuvalandık kat jangan yer Göngülden ketpeyt tarbak göz kүйрөнүp kalgan yer Arpa birak say saydosu ayak başı çangdak yer Görpey kalsak ekinci göngülden ketkiz sarman yer 9 ay 10 ay götürüp toroltu enet tuğan yer Jaşların oynup gülüge jangıra hat kurgan yer Sana göngül burgan yer sağındırdın burgan yer Emgek kılgan adamdan egin bir çöpkö tuğan yer Ata tuğulu öskön yer at başınarın asırak Arfurun eski alıp ayttım bir geldin azırak Oşol bir jerge kudayım jetkirer bekem batırak Kökçü bergen itigip köküm çilip çatırak Gün tiygende su gidip kükükü sayrap çakırak Torgoy çölde sayrısa tosunan ular Ün salıp tokoydan elek bakırat Todağı tüftü topsuldu tokoyun kırgol ottosu Olotun koyun boktosa kozkolup bire toskosa Aylanan ala tobolgan adının tren kovolgon Avaz salkın nintasa adam deniz sovolgon Eşike çıksan salkında epkini tiyip kalkıldap Kıvıladan jel soğuk deymildap çöbübücü altındap Irаңы жашыл көк болгон ыргалган шибер чөп болгон жердеп жүргөн адамдын жегенде көнү топ болгон көрүп жүргөн адамдын көндө кайгы жок болгон эстесем ошол жеринде эжилик үчүн чок болгон кайранарын атпаш кадырың ой бүгүн жок болгон Kim geldi? Atın kim? Ay azamat balam. Ben seni kutuktayımın mına benden taverik sağa başlıkça belek. Beşikteki balanın bek bolorun kim bilet degendeyim. Eldin er azamatı ol. Bek bol. Datka ol. Eldin tiregi ol. Eldin kamçıga sahip kuulu ol balam. Amin. Kana amin. Matay ekinci gelip durulum ha. Ömürlü ol. Geleceğin görsün Kırgız'ın mıhtı mırzası ol ha. Kızdın enesi kayda. Ömürlü var Kuday jalgasın. Baktılуу enelerden bol. Anda mol kişneke belekti kızımızga arnap berip koyayın. Kızımız baktılуу olsun, ömürlü olsun. Baybiçe olsun, ene olsun, çoң ene olsun, kayın ene olsun. Kırgızdın elinin tokumun bulantkan jakşı gelinlerden bolsun.
Жайлоого боз үй тикпесе, жадырап кымыз ичпесең, айт жошотолу кыргызбын, ардактап кары күтпөсүң. Кыркырда жылкы кишенеп, казанда турбаса бышкан эт, ошолда толу кыргызбын. Балдары минбесе, небере минбесе кызырык. Кыздары беш көкүлөр бөсө, конокко кой союп бербесең, айт жошотолу кыргызбын, ардактап кары күтпөсүң. Кыркырда жылкы кишенеп, казанда турбаса бышкан эт, ошолда толу кыргызбын. Балдары минбесе, небере минбесе кызырык. Көздөрү балбылдап жылдызды, мүнөзү буруксуп гүл жыттı, чолпондой ажары жанбасаң, айт жошотолу кыргызбын. Кыркырда жылкы кишенеп, казанда турбаса бышкан эт, ошолда толу кыргызбын. Балдары минбесе, небере минбесе кызырык. Кыркырда жылкы кишенеп, казанда турбаса бышкан эт, ошолда толу кыргызбын. Балдары минбесе, небере минбесе кызырык. Бей байдисалар кыргызга бекитип койгон эли бар, энеси тала капырдын, эзелтен бизге кеги бар. Эми чабышпай балам эт көрсөң, айтканына көнөдү, азусын журтка тийгизбей, ошол ат мыктысына бериңи. Эй, манас болуптур, манас атка конуптур, улук жашын сураса, 12-ге толуптур, тору чарды миниптир, огот бөстү кийиптир, ошол кезде манасың урунарга то таппай, урушарга жо таппай, атышарга ок таппай, кечерине чок таппай, зың-зың этип кенебей, карагытайман жуунун кагышарга ой кылып калган экен кабылан, учкагына теңебей, Кытай кордук кылганын, кыйла журтун кырганын, эбак ойлоп билиптир. Эй, күндөн күн өтүп, күн мезгили келиптир, айдан ай өтүп, ай мезгили келиптир. Ошол кезде манас 7-ге жашы толуптур, мунун коюлган аты чоң жинди, шер болорун билди. Бала чуркап шашкан жок, 5-ге жашы келгенче беренин манас баскан жок, 8-ге жашы келгенче күйүп турган чок болду. Мүлдү кыргыз ичинде мындай тентек жок болду. Кар келип кармаса, көзүнөн жашы буркурайт. Кыргыз эли байыртадан Норуз майрамына чоң көңүл буруп, эски жылды узатуу, жаңы жылды тосуу үчүн ар кандай камалга көрүлүп келген. Ар бир айылда көчө тартипке салынып, тазаланып, үйлөрдө көжө, сүмөлөк бышырылчу. Ушундан улам эски жыл ажырады, жаңы жыл жалгады деп айтышкан. Бул күнү арча, адырашманды түтөтүп, короо үчүн үйүн аласташып, изги тилектер айтылган. Норуз майрамын Ат Башы районунун Казыбек айылынын тургундары да өзгөчө белгилешти.
Беш бармак, курут, борсок баштаган улуттук даамдар. Кымыз, максым, бозо, байыркы соосундуктар. Биз турган ат башы өрөөнүндө бул даамдар ар бир үйдө жасалат. Норуз көркү, дастаркон. Кыргыздын улуттук тамак ашынын бир бөлүгүн сүт азыктары түзөлү баарыбызга маалым. Сүт азыктарынан айран, быштак, сүзмө, бээни сүтү ачытылып кымыз жасалат. Ошондой эле буга төөнүн, топоздун сүтү да колдонулуп келген. Кыргыздын салттуу ашканасында сүт азыктары катыкталган көптөгөн ар түрдүү тамак аштардан болгон. Илгери кыргыздар үйүнө конок келгенде шорпого кымыз, айран кошуп, ак серке, чыгыры жасашкан. Эзелтеден кыргыз эли көчмөн калк болуп келишкен. Мына ошол көчмөндүк негизинде мал чарбачылыгы менен эмгектенип келишкен. Биздин энелерибиз, чоң апаларыбыз ошол бир гана сүттөн ар түрдүү тамактарды жана суусундуктарды жасап келишкен. Биз бүгүнкү күндө ар дайым ошол ар дайым акты кастарлап ар тараптуу тамактарды жасап келебиз. Жана ошондой эле өзүбүздүн кыздарыбызга жана сиңдилерибизге үйрөтүп үйдө ар дайым колдонуп келебиз. Бүгүнкү күндө азыркы учурда 20дан ашык түрүн жасап келдик биз көргөзмөгө. Сүт азыктарынын эң башында бул сары май турат. Бул карынга куюлган сары май. Илгерки ата бабаларыбыз ошол сары майды абдан аздектеп колдонуп келишкен. Биз дагы ошол сары майды жоготпостон, ушунун нукуралуулугун жоготпостон азыркы күнгө чейин ошол сары майды колдонуп келе жатабыз. Бул абдан ден соолукка абдан пайдалуу. Илгертеден кыргыз эли нанды барктап баалап, нанды улук баалап келген. Эң биринчи эшиктен келген конокодагы үйдө отурган ата бабаларыбызга да дасторкондо нанды биринчи коюп, нан менен азыктанып, нанды даярдап коюп сыйлап келгенбиз. Нан болсо ырда болот деген кыргызда жакшы макалдарыбыз бар. Бул нарктуулукту баалап, азыр ушул жерде биз нандын түрүн көбөйтүп, азыркы заманбап нандарды кошуп, ушундай түрү менен нандарды алып келдик. 20дан ашык түрлөрүн алып келдик. Нандар каттама, борсок, калама, таттуу нан, токоч нан, май нан, өрүлгөн нан. Эми айтып отурсак, нандын түрү көп. Нандын илгертеден апаларыбыз нандарды казанда отко бышырып, ден соолукка пайдалуу, азыркы электричествого жакын эмес отто бышырган нандарды унутпай балдарыбызга дагы ошол нанды алып кетүү үчүн каламаны казанда бышырып, мешке нанды көмөрүп бышырып, очокко отту жагып алып, майды куймактарды куюп, колго чоюп, куймак куюп бышырган. Бүгүнкү күндө биз эт азыктарынын 18 түрүн жасап келдик. Алардан курдак, ышталган эт, шишкебек, устукан, быжы, гүл азык, беш бармак, килкилдек, олобо, бул дагы өрдөк быжы менен жасадык. Карта, боор эт, казы жана чучук, жал, сүрөт, бул болсо таш кордо жана керчөө. Бул жактан олобону жасап келдик. Олобонун жасалуу жолу алгач козунун өпкөсүн, эштерин жарып албастан кекиртеги менен ичетинен бошотуп алабыз. Андан соң 2 сааттай сууга чылап, муздак сууга чылап, андан соң ичине суу куюп, бул өпкөнү аябай жууп тазалап, 10 литрдей сүттү жылытып, ага сары май кошуп, татымына жараша туз кошуп, анан жасайбыз бул өпкөнү. Ошо менен казанга асып,
анан бышырып алабыз. Биз бүгүн ошо эт азыктардын эң маанилүү азыктын бири гүл азыкты жасап келгенбиз. Бул илгертеден көчмөн, биздин кыргыз элибиз көчмөн калк болгондуктан көчүп конуп жүргөндө же болбосо мергенчиликке чыкканда ушул ачкачылыктын алдын алуу үчүн этти, кышкы этти сакталган этти бышырып сууга, андан соң ал этти майдалап, андан кийин дан азыгы болгон талканды ошондой эле курутту майдалап туруп, аралаштырып салып азык кылып колдонушкан. Себеби көчүп конуп жүргөндө бул дан азыгы жана эт азыгы жана курут болгондуктан майлуу болуп, бул курсак ачырган эмес гүл азык. Ошон үчүн биздин элибиз бул гүл азыкты көчүп конуп жүргөн кезде көпчүлүк учурда ушул тамакты колдонушкан. Алатомо таянамын, ак калпактуу кыргыз калкым, бабам манас урпактарым, кыргызым, жылдызым, кыргызым деп мактанамын, эл журтум деп жар саламын. Алатого тирелишсе, ак калпактын элеси, дастар конгон анын жая, кымыз толо кезеси. Дастар конгон анын жая, кымыз толо кезеси. Алатомо таянамын, ак калпактуу кыргыз калкым, бабам манас урпактарым, кыргызым, жылдызым, кыргызым деп мактанамын, эл журтум деп жар саламын. Жайкалышса кыз келиндер, ысык көлдүн ак кусу, жарашыктуу кыз келиндер, каникейдин элеси. Жарашыктуу кыз келиндер, ай чүрөктүн элеси. Алатомо таянамын, ак калпактуу кыргыз калкым, бабам манас урпактарым, кыргызым, жылдызым, кыргызым деп мактанамын, эл журтум деп жар саламын. Бейил тунук сезим, жүрөгүмдө уюган, ата салтын ыйык туту, жаным менен туулган. Ата салтын ыйык туту, жаным менен туулган. Алатомо таянамын, ак калпактуу кыргыз калкым, бабам манас урпактарым, кыргызым, жылдызым, кыргызым деп мактанамын, эл журтум деп жар саламын. Кыргызым деп мактанамын, эл журтум деп жар саламын. Кыргызым деп мактанамын, эл журтум деп жар саламын. Кыргыз элинин көркөм кол өнөрчүлүгү кылымдан жашап, муундан муунга мураска өтүп келет. Заман талабына ылайык жаңыланып, жаңы түскө ээ болгондор бар. Бирок түп нускасы ары көркөм, сапаты мыкты. Кыргыз элинин кол өнөрчүлөрү жыгачтан, чийден, кийизден, булгарыдан, металлдан жасалган кооз буюмдарын,
өрмөктү жана сайманы, шырдакты, ала кийиздин түркүн түрлөрүн жасашкан. Кыргыз эли өзүнүн жашоо тиричилигинде кийизден жасалган буюмдарды кеңири колдонгон. Эзелтен кыргыз эли улуттук баалуулук нарк населин кеңири даңазалап, бүгүнкү күнгө чейин сактап келет. Атадан балага, энеден кызга өтүп келе жаткан кол өнөрчүлүк бүгүнкү күндө көргөндүн көзүн талдырган кооздуктары менен өзгөчөлүү. Койдун уяң жүнүн иштетип, апаларыбыз өрмөк согуп, чий чырмап, шырдак бетине сүйлөтө ою түшүргөн биздин ак элечек апалар эмеспи? Кийизден ар кандай кийим кечелерди, төшөнчүлөрдү, ала кийиз, шырдактарды жана башка буюмдарды жасашкан. Ала кийиз, шырдактарды зор чеберчиликте оймо чиймелер менен көркөмдөп, кооздоп жасашкан. Аларга бүтүн ой кыялдарын, максат тилектерин батырышкан. Кийизди жасап, бети сулуу болуш үчүн ошо шырдакты бетине жуучу жүндү аябай майда кертиш керек. Майда кертип, кайра чаап, анан кийин үстүн биринчи бакыйт деп коет. Андан кийин үстүн жулабыз, момундай сулуулап үстүнө өң алабыз. Ошон өң алып, анан кийин аны ошо бышырып, жасап, бышырып, андан кийин анан боекко салып, анан кийин ошондой момундай көздүн жоосун алган шырдактар ошондон анан пайда болот. Мунун пайдалуулугу жылуу, кооздук дагы берет. Чийди болсо талаадан тартып келет. Анап келип алып туруп ачып, баарын даярдап коюп алып, койдун жүнүнөн алып боеп, анан чий чырмачубуз. Мен илгери кайненем жасаган боз үй көтөргөнбүз. Ошондо ошо кайненемен үйрөнгөнмүн. Анан бул болсо ашкана. Бул ашкананы болсо теге оң тарапка коюп туруп, ашкананы тартып коет, ар жагына болсо тамак аш болгон эмелерди коюп жасашчу. Айтсаңыз, ошол чий чырмоону кийинки муундар келингесеңизге үйрөтүп атасызбы? Үйрөтүп атам, кыздарым билет, келиндеримди үйрөтүп атам, неберелерими үйрөтүп атам. Ошолор аябай кызыктар да, баары үйрөнөбүз деп эме кылып атышат. Жүндү даярдап алып, чырмап алып туруп, ой менен баарын кооздоп туруп, жүндөрдү болсо ар түркүн боекко боеп алып туруп, ошо ою боюнча өзүнчө салып алабыз оюну. Анан муну бүткөндөн кийин анан чырмап эле согуп чыгабыз. Малгендиктүү теңир тоолуктар өздөрү баккан мал жандыктарынын этин, сүтүн пайдаланышып, терисин, жүнүн дагы жерде калтырган эмес. Илгери көчмөн элдер эл болгондуктан кыргыз элибиз мал жандыктуу болуп, мал жандыктын дагы аябай пайдасын көрүшкөн экен. Этин жеп, жүнүн кийиз жасап, боз үй жасашып. Анан мына мындай боз үйгө керектүү жээк, мына мындай уукпо кереги менен уукту кошуп коет. 1,5 метрден жасалат. Анан жээкти боз үйдүн кыргагына мындай кылып, оң сол кылып, мындай кылып эметишет. Жээк деп коюшат. Муну жээк дегенде жээкти жасап, бул топостун кылын дагы жууп, тарап, татынакай кылып тасалап, мынтип үшмөк жасап алып туруп, анан мынтип эшип, анан жасайбыз. Кийиз жасалган мында койдун жүнү, топостун кылдары булар, топостун кылдарынан жасалды. Боз үйдүн жээги, уукпо, кырчоо, муну эң сыртын бекитет. Кырчоо дейт муну.
Мына кесиптеш ошентип Нооруз күнүнүн дагы бир күнү жыйынтыкталып отурат. Туура айтасың, эзелтен кыргыз эли Нооруз майрамын 7 күн майрамдап, ар бир күн ушундай каада салт менен, ыр менен жана ошондой эле аруу тилектер жаап турчу дейт. Ооба, бул жолу дагы ошондой болду. Ал эми кыргыз элинин унутта калып бара жаткан дагы кандай каада салттары бар? Республикабыздын Жалал Абад облусунда иштеп жаткан кесиптештерге сулансын. Аттын жоргосу кызык дейт, тондун торкосу кызык дейт. Анда эмесе жарышып кыз булмайга түшпөйлүбү жазгын? Коёнду камыш өлтүрөт, жигитти намыс өлтүрөт дейт. Анда эмесе жетип